сүйлөм англис тилинде сүйлөм түзүү менен кыргыз тилинде сүйлөм түзүүнүн эч кандай айырмасы жок. Азыр сүйлөм түзгөндү үйрөнөбүз да. Оңой эле. Мисалы үчүн кыйын мектепте кыйын сезилген болсо, азыр мисалы мүмкүн болушунча оңойлотуп өтөмүн. Мисалы эч кандай кыйынчылык болбой калат да. Болгону жакшылап кунт коюп угуп тур. Мына структура дегенге көңүл бурбай эле кой азыр. Мунуга көңүл бур. Subject. Муну кашанын ичинде деп койгон. Сүйлөмдүн ээси болот. Ошону subject дейт англис тилинде. Ал subjectтерди биз кантип таап алабыз сүйлөмдүн ичинде? Мисалы үчүн мен мектепке бардым деген сүйлөмдө биз сүйлөмдүн ээсин кантип таап алабыз десек, биз ар бир сөзгө суроо берип чыгышыбыз керек. Түшүндүңбү? Ким, эмне, кимдер, эмнелер, кимиси, эмнеси. Ушул суроолорго жооп берген сөздү тапсак, демек ошол сөз болуп калат. Демек ошол сөз subject. Түшүндүңбү? Мисалы үчүн эми мен мектепке бардым деген сүйлөмдө ким, эмне, кимдер, эмнелер деген суроолордун бирөөсүнө, кайсы бирөөсүнө болсо дагы жооп берген сөз барбы? Ким барды мектепке? Мен бардым, туурабы? Демек мен деген сөз ошол сүйлөмдүн ээси болуп калат. Демек subjectибиз ошол мен экен, туурабы? Бул subject билип алышыбыз керек. Эми verb деген нерсе бар. Verb бул этиш. Этиш дегенди мурда уккансыңбы? Түшүнөсүңбү, түшүнбөйсүңбү? Түшүнбөйсүң. Кара, этиш деген дагы жөнөкөй эле нерсе. Бул кыймыл аракетти билдирген сөздөр барбы? Ошолордун баардыгы этиш. Түшүндүңбү? Мисалы үчүн бул жерде ойноо, чуркоо, жазуу, окуу, баруу, мунун баардыгы этиш. Эмне үчүн этиш? Себеби ойноо дегенде эле уже сен көз алдыңа эмнени элестетесиң? Бир нерсени ойноп жатат, туурабы? Демек кыймыл аракет болот атабы? Болду, демек ал этиш сөз. Түшүндүңбү? Мисалы үчүн жазуу. Жазуу дегенде да кыймыл аракет бар, туурабы? Жазуу. Демек ал сөз дагы этишке кирет. Түшүндүңбү? Эми сага суроо. Мен мектепке бардым деген сүйлөмдө мен деген сөз бул болуп калды да. Себеби ким деген суроого жооп берип атпайбы? Мен. Эми этишти таап берчи ошол жерде. Бардым. Демек кыймыл аракет бар. Ушул сөздү биз этиш дей алабыз. Түшүндүңбү? Мен мектепке бардым. Демек буларды билип алышыбыз керек. Эмне үчүн? Себеби структурасын билип алышыбыз керек. Сүйлөм түзүүдө эреже бар англис тилинде. Кара. Эми могу структурага кара. Биринчи subject келет англис тилинде. Андан кийин verb келет. Verb эмне экен? А subject? Демек биринчи эни айтып алабыз сүйлөмдүн башында. Андан кийин этишти айтып алышыбыз керек англис тилинде. Түшүндүңбү? Эми мына сөздөр болсо, булар ушул эле мына этиштердин англис сөзү. Эми кара мыналарга. Ат атооштор деген бар. Ат атооштор. Булар эми ат атоошторду мен сага түшүндүрбөй эле коеюн, кенен кирип. Болгону билип алышыбыз керек. Мисалы үчүн I деген сөз бар. Мен, you, сен, he, she, it. Бул үчөөсүнүн тең баардыгы ал болот кыргызча жазып. We, биз, you, силер, they, алар. You, сен дегенге да кете берет, силер дегенге да кете берет. Сиздер дегенге да кете берет. Сиз дегенге да кете берет. You бирдей эле болот. Эми кара, эми ушул но структура боюнча сүйлөм түзөбүз. Кантип сүйлөм түзөбүз? Мына жерде айтып коеюн. Мисалы үчүн ойноо деген кыргызча жазы англис сөзү play. Бирок to play болуп турат. To play. Эми кара, сен ойнойсуң деген сүйлөм түзүшүбүз керек. Бул жерде сен деген сөз кайсы? You. Демек бияктан you деген сөздү алып келип коебуз. Эми ойнойсуң. Кайсы сөздү коюшубуз керек? To play деп. Демек могуну коебуз. Не болду? Сүйлөмүбүз. You деген менби? Сен ойнойсуң. Бирок ушул жерде көңүл буруш керек, кара. To play бул мааниси ойноо болот. Эми ойнойсуң деш үчүн биз to play эмес. Биз алдындагы тыны алып салышыбыз керек. Этиштин алдында, могу этиштин алдында тылар турат го. Буларды алып салышыбыз керек. Жөн эле play'ди коюп коебуз, бүттү. You play. Сен ойнойсуң. Бүттү, сүйлөмүбүз ушундай түзүлөт. Мына структурага туура келдиби? Сүйлөмүбүз. Туура келди. You, ким? Сен, туурабы? Subject демек ушул. Play бул этиш. Демек структурага туура келди. Ушуга көңүл буруш керек. Эми мындан өттүк. Эми буга кара. Мына сөздөр бар, буларды билип алыш керек. Качан деген суроого жооп берген сөздөр. In the morning, эртең менен, in the afternoon, түштө, in the evening, кечинде, at night, түндө, every day, ар жылы, every year, ар жылы, every day, ар күнү, every morning, ар күнү эртең менен. Ушул сөздөрдү билип алыш керек. Сүйлөм түзгөнгө керек болот. Эми кара. Эми мындай сүйлөм түзөбүз.
мен эртең менен чуркайм деген сүйлөм түшүбүз керек. Ушул сүйлөмдө биринчи сабжект алып берчи. Мен деген сөз сабжект болуп калат, А этишибиз кайсы сөз болуп калат? Мен эртең менен чуркайм деген сүйлөмдө. Ал verb туура эле. Бирок ушул мен эртең менен чуркайм деген сүйлөмдө этиш сөз кайсы? Кыймыл аракетти билдирип аткан сөз кайсы? Чуркоо. Демек ушинтип сүйлөм түзүп алабыз. Демек сабжектибизди таап алдык. Сабжектибиз I болду, туурабы? Мен. I'ды коюп алабыз. Биринчи себеби структура боюнча ушундай. Сабжектти биринчи коюшубуз керек. Андан кийин эмнени коюшубуз керек экен? Verb'ти коюшубуз керек. Verb'ибиз кайсы эле? Ошол мен эртең менен чуркайм деген сүйлөмдө этишибиз кайсы эле? Чуркообу? Чуркоо деген сөзүбүз этиш болду да. Демек ошол этишибизди коюп алабыз. Run. Мындан коюп алабыз. Run. Себеби структура боюнча ушундай. I run. Мен чуркайм. Эми эртең менен деген сөз коюп алабыз. In the morning. Кыргыз тилинде кандай болот? Кыргыз тилинде мындай болот. Туурабы? Мен эртең менен чуркайм. Бирок англис тилинде андай түзүлбөйт. Себеби англис тилинде биринчи сабжект келет, андан кийин этиш келет. Ошон үчүн биринчи этишти айтып алабыз. Сабжекттен кийин. Андан кийин качан чуркайсың? Ошону коюп алышыбыз керек. Түшүнүктүбү? Түшүнүктүү болдубу? Эми могу жерден билип ал. Мисалы үчүн at night не болду? Түндө болду. Эми сага суроо, мен түндө ойнойм. Кандай болот? Play at night. I play at night. Бүттү. Мына англисче сүйлөм түзгөндү үйрөнүп алдык. Проблема жок. Эми бул ошол башталгыч деңгээлдеги сүйлөмдөр да, булар эң жөнөкөй сүйлөмдөр болуп калат. Жерисин улантабыз. Могу сага айттым, сабжект башынан кайталап алайлы. Сабжект эмне эле? Сүйлөмдүн ээси. Ушундайбы? Ким эмне, кимдер эмнелер деген суроолорго жооп берет. Ушундайбы? Verbчи? Кыймыл аракетти билдирген сөздөрдү билдирген сөздөр деп аталат. Буну билип алдык. Демек сүйлөмдө сабжект келет, андан кийин этиш келет. Эми сага суроо. Ал китеп окуйт деп түзүп берчи. Ал деген бул жерде, мисалы үчүн he. Жок, they алар. Ал, he, she, it үчөөсүнүн бирөөсүн колдонсоң болот. Ал китеп окуйт. Окуу деген этиш read. Read. Ушундайбы? He book read болобу. Ошондо мындай болот экен да, сенин айтымыңда сүйлөм мындай болот. He a book read. Ушундай болобу? Биз ушундай деп айттык беле структурада сабжект келет. Бул жерде сабжектибиз башында келди, туура эле. Андан кийин этиш келиш керек эле. Этиш ошондо a book бул этиш болуп калдыбы? Эмне кылат? A book, китеп. Эмне кылат деген суроого жооп бериш керек да, туурабы? Кыймыл аракетти билдириш керек этиштерибиз. Кайсы менен? Read менен. Демек могул a book'ты алабыз дагы, read'ти коебуз. Структура ушундай. Түшүндүңбү? Структура ушундай болушу керек. Subject, андан кийин этиш. Бирок азыр деле туура эмес болуп сүйлөмөбүз. Эмнеге? Кара. Эгерде биздин subjectибиз, же болбосо биз эгерде ал жөнүндө сүйлөп атсак, he, she, it болсо биздин subjectибиз. Андан кийинки келген этишке, могул этиш сөзгө. Могул жерден s тамгасын алып келип кошуп коюшубуз керек. Түшүндүңбү? He reads a book. Ошондо сүйлөм туура болот. Түшүндүңбү? He reads a book. Ал, мисалы үчүн жөнөкөй сүйлөм. Ал чуркайт эртең менен. Кандай болот? Ал күндө чуркайт дейли. Ал күндө чуркайт. She чуркоо деген этиш эмне эле? To run, чуркоо. Күндө, ар күнү могул. Every day. She run every day. Ошондо she run every day. Ушундай болобу? Бирок эгерде биздин сабжектибиз he, she, it болсо, мындан кийин келген этишке биз эмне кылат элек? Орду алмашат? Жок.
Orada алмашпайды. Ол read деген etчибизге s коштук го. Ол жерге да s кошушубуз керек да. Туурабы? Ол жерге s тамгасы кошулат. He runs every day болот. Ошондо сүйлөм туура болот. Так, бул дагы бүттү. Эми кара, эгерде биздин этишибиз go боло турган болсо, анда бул go этишине s тамгасын кошо турган болсок, жөн эле s алып келип кошпой албайбыз. es кошулат. Мондай болот. Goes. Түшүндүңбү? Goes. Мындагы билип коюш керек.